Ырчы Анжеликанын акчасын эсептегендер да бар экен. Ырчы Анжелика Кайратова жаңы жылда Казакстандын Алматы шаарында 5 бала менен эс алып жатам деп өзүнүн Instagram баракчасына жазып сүрөттөрүн койгон эле. Анын Казакстанда эс алып жүргөн постуна ар кандай пикирлер жазылууда. Алардын бири Анжеликанын акчасы Казакстанга эле жетсе керек, Дубай, Таиландка барбады деп жазган. Негизи Анжеликага мындан да жагымсыз пикирлер көп жазылат. Андай пикирлердин көпчүлүгүнө көңүл бурбаган ырчайым бул постко жооп жазган. Бүгүн бирөө комментарий калтырды. Анжеликанын акчасы Казакстанга эле жетсе керек, Дубай, Таиландка барбады деп. Кыздарым Алматы шаарын көрө элек болчу. Жаныбыздагы кошуна өлкөдө конок болдук. Абдан жакты. Бир жылмайып койдум. Акчамды ойлогондор да жок эмес экен деп. Үй алып, үйүмдү ремонттоп, ичин толтуруп жатам. Кыздарымды киргизип, анан планда көрө элек өлкөлөргө саякаттоо. Планда быйыл 18 өлкө бар. 2 жылда 20 өлкөнү кыдырдым. Кудайга шүгүр. Дубайга 10 жылдан бери каттап жүрөм. Жалгыз эмес, айымдарды балдары менен эс алдырдым деди. Андан тышкары ырчайым жакында окурмандарына жана көрмандарына арнап жолдомо ойноторун дагы кошумчалады. Булак Pressa.kg. Ош шаарында жашаган ырчы Самара Каримова жаңы жылдын урматына өткөрүп жаткан 15 күндүк концерти тууралуу Инстаграмдагы жеке баракчасына билдирди. Бүгүн январь айындагы эң акыркы концерт, 15-чи концерт. Эң кызыктуу, эң сонун жыйынтыктоочу концерттен көрүшкөнчө деп жазды. Интернет колдонуучуларынын бири Рустам Анарбаевич былтыр Ошто Тынар экөөбүз концерт коебуз десек, театр бош эмес. Самара 15 күндөн бери концерт коюп жатат деген эле. Быйыл да башка артисттер жинденип жүрөбү дейм да, деп пикир калтырды. Мындай пикирге Самара Каримова: драм театр, филармония, бабур театры бош эле турат. Өзүбүз ремонт кылган 850 орундук Кыргызстан кинотеатрында койдук. Эркек болуп туруп деле майдалана берет экенсиз да, деп кесе жооп узатты. Эске салсак, былтыр 2018 жылдын башында да Самара Каримова алгачкы 15 күндүк концертин берип элди таң калтырган эле. Ырчы айымдын жазган постторуна ар кандай жагымсыз сын пикирлер жазылып турат. Бирок ага көңүл бурбастан ишин жүргүзө берген Самара айымга суктангандар көп. Булак Pressa.kg.